Кыргыз Республикасынын президентинин жана анын уулу Рустам Жапаровдун атын жамынып, элдин акчаларын алдамчылык жол менен алып жүргөн Ашар коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Каныбек уулу Али Акбар милиция кызматкерлери тарабынан кармалып камакка алынды. Кыргызстанда боюнча мекендештерибизди турак жайлуу кылалы деп Ашар бирикмеси аттуу бирикмени түптөп чыккан. Айтылган сөз аткарылабы? Менин де силерге жооп беришим керек. Али Акбар өзү расписка жазып берген 27 точно берем, өлүп кетейин, эркекчи деген сөзү. Дубайга акчаны өткөн дейт. Эмне акча деп ушул? Кардарлардыкын Дубайга жөнөтүп атасызбы? Эмне себептен? Ал биздин жумуш талабы. Кандай талабы? Ай мурун Ашар бирикмеси деп биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин уулу Рустам Жапаров байкебиздин колдоосу менен ошол компания ачкан элем. Азыркы учурда ошол компанияны жетектеп Мен Каныбек уулу Али Акбар Ысык Көл областына караштуу Тоң районунун Көлтөр айылында төрөлгөм. 2 жылдан бери Кыргызстанда Ашар бирикмеси кайрымдуулук фондун жетектеп келгем. Бул фондко президент Садыр Жапаровдон жана анын уулу Рустам Жапаровдун эч кандай тиешеси жок. Элди ишендирүү максатында ошол адамдардын аттарын пайдаланып келгеним анык. Азыркы күндө Ашар бирикмесиндеги баштапкы төлөм катарында төлөгөн акча каражаттарды кардарларыма эч кандай кайрылып бере албайм. Буга чейин үмүт берип келгем. Арыңыздардан кечирим сурайм.